6 класс кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы, урматтуу 6 класстын окуучулары? Бүгүнкү биздин кезектеги кыргыз тил сабагыбыздын темасы сынатоочтун даражалары. Анын ичинен жай даража менен таанышабыз. Демек балдар, бүгүн сынатоочтун даражалары деген эмне экендигин билесиңер жана анын ичинен жай даражанын үстүндө иштейсиңер. Алгач сынатоочтун даражалары деген эмне экендигин билип алалы. Заттагы белгилердин ар түрдүү нормада экендигин көрсөткөн сынатоочтор бул сынатоочтун даражалары деп аталат. Демек балдар, заттагы белгилер бирдей болбойт экен. Алар ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалга көңүл буралы. Биринчи сүрөттө сары. Ал эми экинчи сүрөт биринчиге караганда сарыраак. Үчүнчү сүрөт менен биринчи сүрөттү салыштыра турган болсок, үчүнчү сүрөттө сарыгыч жете бербейт нормага. Ал эми төртүнчү сүрөт сапсары болуп турат. Көрдүңөрбү балдар, өзүңөр көргөндөй бир эле сары өңдүн бир нече түрү бар экен. Биринде сары, саргыч, сапсары болушу мүмкүн экен. Кийинки мисалды карайлы. Биринчи сүрөттө узун көйнөк. Ал эми ага салыштырмалуу экинчи сүрөттө абдан узун көйнөк турат. Ошол сыяктуу эле пияз ачуу, ал эми калемпир ачуураак пияздан дагы. Мында дагы заттын белгилерин көрдүңөрбү, ар түрдүү даражада көрсөтүп жатат. Мына ушундагы заттагы белгилердин түрдүүлүгүнө байланыштуу даражанын 4 түрү бар экен. Алар жай даража, салыштырма даража, күчөтмө даража жана басаңдатма даража экен. Бүгүн биз булардын ичинен жай даража жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Жай даража аты айтып тургандай эле заттагы белгинин нормада экендигин көрсөтөт. Жай даражадагы сынатоочтор уңгу түрүндө болот. Мисалы, жашыл, кыска, тоголок, калың. Өзүңөр көргөндөй, заттагы белгинин нормада экендигин көрсөтүп атат. Эми балдар, окуу китебиңерди алып чыгып, бүгүнкү темага байланыштуу көнүгүү иштейли. Биринчи тапшырма 274 көнүгүүдөн жай даражадагы сынатоочторду гана көчүрүп жазгыла. Демек, баарын жазбайсыңар, сынатоочторду гана жазасыңар. Ал эми экинчи таблицаны толтурасыңар. Даамды билдирген, өң түстү билдирген, көлөмдү билдирген сынатоочтордон жазасыңар. Ар бирине 5тен жазабыз. Бүгүнкү сынатоочторго байланыштуу сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.